Ассаламу алейкум достор, ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Бүгүн 4-күн. Зикр менен 4-күн сменага чыгып атам. Күнгө атак воскресенье. Бүгүн кандай иш кандай болот, эмне болот? Зикр менен элитте, тариф элитте, башка эле зикр менен иш кандай болот? Ошол жөнүндө көрсөтүп берем. Сөзүмдүн башында таксопарк жөнүндө. Таксопаркты билесиңер достор. Белес таксопаркын силерге сунуштап жүрөм. Эгер кимден ким ишеничтүү таксопарк издеп аткандар болсо, Белес таксопаркына кошулуп иштесеңиздер болот. Парктын комиссиясы 1%. Ушул парктан электрондук путевой лист алып иштесеңиздер 2% болот. Жана ошондой эле трудовой договор менен иштесеңиздер болот. Ушул парктан арендага жана выкупка машина алып. Рейтинг түшүп кетиптир. Эмне болгонун билбейм. Короче, неме деп оценили. Не открыли дверь дейт. И плюс еще опасное вождение дейт. Кечээ погода начар болгондо постоянно негизи мурун да бир жолу ушундай келген опасное вождение, погода начар кетечи. Орустардын оюна койсоң, бир жаан жаап атса, бир 60 менен 40 менен айдаш керек да. Ладно, 93-кө түшүп калыптыр. 98-ке чыккан болчу. Уже 99-га чыгайын деп калган да. 93-кө түшүп калыптыр. Жаан кичине жаап атат, бүгүн машина жууйн деп чыккам азыр. Жуубайт экенмин. BMW-ны сурап атат көбүнчөсү. BMW-ны бербейсиңби? Сен башка бирөөгө эле берип койдуң окшойт. Бербейм деп коюп деп турат BMW монда. Кыймылдабай эле ушул жерде эле турат. Эч кимге бербейм дегем, пока эч кимге бербейм. Бул машина болсо мынакей. Вроде сыртынан таза эле. Жуубайт экенмин. Ошол достор, видео кандай болуп атат, эмне болуп атат? Оюңар жаза кеткиле. Күнүгө чыгарган кандай экен? Тажатып жүргөн жокмунбу? Көрүп жетишип атасыңарбы? Сонун жакшы молодец деп атасыңар. Класс болуп атат. Классыңарды басып, ойлоруңарды комментарийге жазып, каналга катталып суракатталып кеткиле. Биз болсо ишти баштадык. Саат 1-ден 2 мүнөт өттү. Ровно 1-де линия ачып турбуз. Кеттик анда. Здравствуйте. С вами едем. Неглинная, да? Бисмилля деп биринчи заказ алып келдик. 20 минута 1970 рубль. Тариф премьер. Үй жактан эле алдым. Буга чейин дагы бир заказ берген. Элит менен. Ал жакшыраак заказ болчу. Мен как раз магазинде жүрсөм берип калды. Мен магазинден чыгып антиминтип ордума жылы чакта отмена болуп кетти. Тариф премьердин клиенттери эмнеси жакпайт? Отуруп алып эле чукулай берет да. Тиягын баскылап, биягын баскылап, тигини кылып, мыны кылып. Ошонусу эле болбосо а так нормальный эле. Акчасычы. Жана рейтинг боюнча. Рейтингти Яндекске жазып койгом. Короче, рассмотрите, пожалуйста, там, мне кажется, несправедливо оценили депчи. Анан жазып койсом, Яндекс кайра ответ бериптир. Все, восстановили рейтинг, короче, эртең обновление болот депчи. Видим, что несправедливая оценка коюп коюптур. Кайра кайтарып беребиз деп. Попытка, не пытка деп ушинтип жазып кое бериш керек экен. Вот, ошол достор. Саат 14:07. Жумушту улантабыз. Бүгүн неме кылып көрөлү. Примерди вообще өчүрбөйм. Элит менен бере пример менен подряд 12 саат иштейм. 12 саат бир сменачы. Кандай болот экен, аны да байкайбыз. Чогуу бирге. Здравствуйте. Здравствуйте. Ломоносовский проспект.
Ломоносовский проспект 2062 рубль 27 минута. Примактын заказы жанагы жерден эле ЦУМдан эле сразу аркасынан алгам. Мо мен дагы заказда кетип баратып ушундай наушник салып коюп болгон блогерлердин могу такси тармагында иштеген, таксини тарткан баарынын видеосун көрөм да. Анан светофорго токтоп калганда же пробкада туруп калганда обязательно ачып классты басып комментарий жаза туруш керек болсо жазып коем. Анан ушу блогерлердин арасынан ушу таксини тарткандардын эң эле сложный, эң эле кыйыныраак, ызы чуусу көп монтаж видео меники да. Мен ошентип эсептейм да, мен өзүм салыштырып көрөм да. Кайсы жагынан десеңер, мисалы мен неме кылыш үчүн, мо видеону чыгарыш үчүн, видеону тартыш үчүн 4 аппарат колдонот экенмин. Кайсы кандай десеңер, мо телефонум. Бул 1, тартып аткан мо камера 2, видео регистратор 3, анан мо таксометр 4. Ушул телефонго баарынан видео көчүрөт экенмин. Мо сүйлөп атканымда азыр бул телефонго ыргытам, видео регистратордон ба клиент менен болгон ситуацияларды клиент отуруп түшкөнүн видео регистратордон ыргытам. Анан ба заказдын акчасын канча чыкты, каяка келдим, андан мо таксометрден ыргытам. Ошонун баарын анан чогултуп, кесип, кыркып, ушинтип чыгарат экенмин. Башка блогерлерди, башка ушу таксини тарткандарды көрсөм, мындай эле бир эле телефонго тартат, же мондай бир камерага тартат, анан болду экен да. Анан заказы минтип эле көрсөтүп коет, же айтып коет, болду да. Ошону кайтып аткан себебим эмгек. Эмгекти баалап койсоңор, бизге ошол эле, мага ошол эле керек, башка эчтеке кереги жок. Классыңарды басып, бир жакшы ойлооңарды комментарийге жазып койсоңор. Анан башка коллегалар баягы ушу таксини тарткан блогерлер мага сурап калышат, эмнеге кантип жетишип атасың депчи. Күнүгө видео чыгарып атасың. Анан ушунун баарын монтаждайсың дейт. Кантип жетишип атасың депчи. Чын эле эмгек жакшы эле кылып атам. Здравствуйте. Сейчас, там секундочку ответит. Закройте пока. Прям здесь просто сейчас внимание все привлекает. Можно я здесь у пешеходного выйду, простите, пожалуйста, я доеду пешком. Это машина, я переигралась, все. Вот здесь выйду, ладно? Спасибо вам большое. Пожалуйста. Вы отмените, да? Да, отменю. Да, конечно. Байкадыңар да видеодон. Короче, заказ тариф элит менен келдим. Отурду. Двордон чыктык, бери көздөй. Двордон чыкканда эле түшүп кала берейин. Короче, я отменю заказ дейт. Двордон эмне үчүн чыкты? Азыр бул отменаны неме указывать этет да, причина отменаны. Не туда подъехал депчи. Анан акчаны бербей койгонго аракет кылат го дейм. Бирок 1800 рубль түштү. Элит тарифтин заказы ушунусу жакшы да. Барасың на месте басасың и все. Отмена кылса 1800 рубль түшөт. Анан бул, короче, эмнеге заказ кылып билбейм, короче. Машинага отурду, двордон чыгып туруп түшүп калды. Элиттин клиентине деле окшобойт. Анан эгер вдруг Яндекс кайра акчаны алып кое турган болсо, жазабыз анда. Анан могу видеону жөнөтөбүз. Ошол достор. Дальше элит
деген заказ бар центрға, Никольскийге. Ушуну алып барабыз. Здесь? А? Какая улица здесь? Улица какая здесь? Улица. Ну, Никольская. Да, У вас да. вот указано вот это здание. Да. Какой? Покажите, пожалуйста. Вот это. Ага, хорошо. Так. Мы стоим здесь. Да. Так. Никольская келдим. 2353 рубль. Тариф элит. 14 минутада. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам бы с вами максимально ускориться, насколько это возможно. Так. Улица Крижановская, да? Крижановского деген улицаны, блин, ушуга вообще тилиң келбейт деп кой. Крижановского. 22 минута 2710 рубль. Элит тариф менен. Дальше заказ берип аткан отмена болбой атат. Жетип калганда берди эле пример менен. Могу заказ азыр калып келген могу элит. Неме болду, кичине мында опасныйраак. Комментарийге поездка в тишине дагы эмненин баланын баарын указывать эткен. Ушундай нерселерди указывать этип коюптур да. Аны ошого что-то тайникке окшошуп кетти да. Деп турган галстук-малстуктар тагынып алды. Ладно, бул пример менен Мосфильмскийге барат экен. Примак заказ, примактыка. Здравствуйте. Здравствуйте. Амин, вперед. Мы тебе за это очень благодарны. От души, Амин, спасибо. Знаешь, типа, есть такие видео в ТикТоке. Я Вам, пожалуйста, я если скину хотя бы что-то, да, я Я уже уже понимаю. понимаю, как. Господи, умоляю, Тами, пожалуйста, у нас есть в семье специальные карты для такси, все нормально. Авеню, да? Да. Блин, разворот каяктан кетип калсам. Авенюга келдим, юго-запад. 13 минута 1883 рубль. Тариф элит менен. Пока немени өчүрүп койгом. Примактычы. Жана эле тамактанып чыктым. Бир аз тамактангандан кийин бир аз отуруп эс алайын. Заодно элиттин заказы түшкөнгө чейин деп. Вот. Анан күн ачылып кетти окшойт. Мен машина кебетеси келишип калган да. Жан жабытпады эле. Анан азыр машина жууш керек болду. Могул жакта робомойка бар болчу. Ошол жакка барып бир сыра сыртын душ кылдырып койбосом, сырты нормальный эле кир болчу. Здравствуйте. 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 Так, у вас набережная Академика Туполева. Я бы не хотела вообще еще раз возвращаться. Набережная Академика Туполева. 1466 рубль. 16 минута. Заказ примак менен. Следующий эле заказ бар, аркасында цепочка менен. Неме? Мындай чыгып кетсе болот окшойт. Ал Тверскойго барат. Площадь Тверская застава дейт. Болот экен, бул эмне менен жөн эле айландырып атат. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, Тверская, да, площадь? Белорусский вокзал. Да. Точку дал. Тверская застава мен площадь деп ойлоп турмун да. Көрсө бул Белорусский вокзал болчу да. Белорусский вокзал келип калдым, 2108 рубль. Тариф элит. Бул жактан да тариф элит алайын деген ой менен примерди өчүрүп койдум пока. Келаткандачы подсапичка кайра пример бербей кичине ойлонуп, может элит эле берип койсун. Вообще
неме бербей атат, мага байкап атасыңарбы, мындай дальняк жанагындай 5-6 миңдик заказдардычы. Же аэропорт жок, же деревня жок, эчтеке андай заказдар жок. Детский берип атат кайра артынан. Элит тариф, детский кресло менен, бустер менен деп. Ушу 3-чү ряд сиденье бош да бар жүрчү. Аны ойлоп койдум, менде детский кресло бар. Ошону салып коет окшойм. Азыр эми мен приоритетти алып койду. Детский заказ албаганым үчүн, канча заказ берди, бүт пропускать эткен үчүн кайра жана 14 балл приоритет бербейди эле детский креслого. Кайра алып койду. Анан 1-2 заказ кылгандан кийин кайра берет дейт го. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. А я в ту сторону еду, спасибо. Всего доброго. До свидания. Ильинская Усовага келдим, достор. 26 минута 2792 рубль. Примактан заказда. Центрдан. Бизнесте эле болду го. Бизнестен заказында эле. Пришли чаевые дейт. 415 рубль чай. Базар жок. Мындан мурун да примак таштагам. Ошол таштаптыр. Вообще жаккан эмес ошол пассажиркачы. Оказалось, көрсө жакшы неме окшойт. 12 заказ 16490 рубль. Эми бул жактан центрга кетип калайын десем, мояктар кичине пробка болуп калыптыр го. Мейли нормально экен. Через Рублевка кыдырып айланып кетип калайын. Рублевкага деле барыш үчүн тиякта өйдөрүп чыгыш керек. Короче, кеттик, достор. Саат почти 11 болуп калды. Амейди. Элит менен короткий заказ берет, базар жок. Бара турчу жери, жана мен Рублевка, через Рублевка Жуковка барайын деп атпаймынбы, именно ошол жакка барат экен. 500 километр. Нормально же. Кеттик энди. С вами поедем в Жуковка, да? Да. Жуковкага келип калдык. 1842 рубль. 12 минутада. Эми ушул жерден эле, лучше ушул жерден эле заказ күтөйүн. Бул районда. Ойлоп койдум, чем центрга киргенден көрөчү баягы заказ издепчи. Лучше ушул жака чыгыш керек да, ушул районгочу. Ушул жакта отурсаң көбүрөөк шанс го дейм заказ алгандарчы. Же уже бул жакта да кашкырлар көп да, давно ээлеп алышкан. Майбак, сайбактарды толтура го бул жакта. Айланып тегерим жүрүп жүрүшөт го. Мен жумушты жыйынтыктап атам. Саат 2-ден 4 мүнөт өттү. Бүгүн 1ден өтүп линияга чыктым беле. Плюс-минус 12 саат болуп турмун линияда. Отчет берип коеюн. 12ден кийин 2 заказ кылдым. 2716 рубль. Экранда көрүп атсаңар керек. 12ге чейин 17587 рубль болуптур. Бүгүнкү доход таксометрде 0 болчу. Байкасаңар керек. Ошо менен общий 20200 рубль. 20 миң деп кое берейин. Бүгүнкү иштеген акчам. Анан расход канча кетти? 10 миң аренда, заряд 1000 рубль кетти окшойт. 55% азыр зарядың калды. Дагы эртең бир сменага кенен кесип жетет. 1000 рубль заряд, 11 миң, 1000 рубль тамак ашым, обедим, 12 миң, 500 рубль суу куум деп коеюн, 12,5 миң, дагы 500 рубль мейли кошпойчу, 13 миң деп коеюн общий. Зарядка 500 кошуп коеюнчу, 1,5 деп. 13 миң рубль расход болуптур. Ошо менен чөнтөктө 7 миң рубль. Бүгүнкү күнгө воскресенье күнгө ушундай болду жумуш. 4-чү смена. Дагы алдыда тарта беребиз. Оюңарды обязательно жаза кеткиле. Ушу бир жума тоголок дагы доходду эсептеп чыгабыз. Ал жагында көрсөңөр болот алдыңкы видеолордо. Дагы кандай кылайын, эмнесин көрсөтөйүн, эмне кылайын, оюңарды обязательно комментарийга жаза кеткиле. Видео жагып аткан болсо ал жөнүндө да жаза кеткиле. Классыңарды баса кеткиле. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин анда достор. Аман эсен, сак саламатта болгула. Кийинки видео эртең эмес, бүрсүгүн эле чыгат, уже эртең тарсам. Ошол достор.